Көңүлдүү кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен алып барчу мен Абдыбек Асаналиев ТВ Агро программасынын. Азыр болсо сиздер кызыктар дүйнөсүнө көңүл буруп коюңуздарды суранабыз. Жаныбарлардын кандайдыр бир акыл эс деңгээли бар экендиги тууралуу баарыбызга маалым. Мисалы бери дегенде эле сүт эмүүчү жаныбарлардын бир нерсеге аткарууга болгон жөндөмдүүлүгү эле бар. Бирок булар акылдуу жаныбарлардын катарын толуктагандарын четели. Эмеси алардын ичинен бизге өтө жакындары тууралуу айта кетели. Иттер баарын түшүнүшөт. Окумуштуулардын айтымына иттер адамдар тарабынан болжол менен 10 000 жыл мурун эле үйрөтүлгөн. Алар зерек болгондуктан 250 сөздү жана жаңсулоорду түшүнө алышат. Мындан тышкары иттер 5ке чейин санат, кээ бирлери элементардык математикалык аракеттерди билишет. Ит менен адамдын баарлашуусунда кээде байкасаңыз, кожоюн айткандарын толук түшүнүп жаткандай сезим калтырат. Бирок бул пикир жаңылыштык. Иттер адамдардын сөздөрүн түшүнбөйт, болгону сөздөрдү кабыл алат. Ит болгону сезимдери, чыгыш абалын жана угулган интонацияларды түшүнүшөт. Белгилей кетчү жагдай ит адам сыяктуу эле сезимдерге ээ. Мисалы иттер кээ бир чечимди кабыл алганда сезимдери менен аракет кылышат. Иттер кожоюну менен канчалык эмоционалдык деңгээлде жакын болсо ээсин ошончолук жакшы түшүнөт. Маймылдарды окууга үйрөтүүгө аракет жасашкан. Адегенде акылдуу деп тандалып алынган 10 маймылдын 6оосу калган. Бул таржибаны белгилүү биолог Эдвард жүргүзгөн. Биологдун пикири боюнча акылдуу 6 маймылдын ичинен жөндөмдүүсү шампизе. Маймылдардын мээси чоң көлөмү жана өзгөчө татаалдыгы менен айырмаланат. Аларга жасалган узак убакытка созулган байкоолордон кийин бул айванаттардын бири-бири менен байланышуусунда эч кандай кыйынчылык жаратпастыгы аныкталган. Ар түркүн таржибалардан кийин кызыктуу жыйынтыктар чыккан. Алардын бири жылаандан такыр коркпогон шампизиндер акырында коркутуп коюшкан. Чочколор кадимки эле үй жаныбарлардын эң акылдуусу болуп эсептелинет. Чочколор күзгү принцип аракеттерин ушунчалык ыкчам түшүнүшөт. Андан алар абдан рахаттануу менен өздөрүнүн чагылуусун карашат. Чындыгында азырынча окумуштуулар башка сүт эмүүчүлөр сыяктуу күзгүдөгү чагылуусун өздөрүнө октоштура алышабы, так жооп бере алышпайт. Бирок чочколор күн тартибинде ыкчам көнүп, убакытты жакшы айырмалай алышат. Белгилей кетчү нерсе чочколордун өтө кирдешет. Бирок алар таза жер көрсө андайга барышпайт. Мындан тышкары аларды бир нерсеге үйрөтүүгө дагы ушунчалык жеңил. Дельфиндердин акылдуу жаныбар экени баарына белгилүү. Мындан тышкары жаныбарлар дүйнөсүндөгү эң акылдуу жаныбарлар катарында белгилеп кетет. Ал эми 20-кылымдын ортосунда баштап дельфиндердин ушунчалык ынтазарлык менен изилдеп машыктыра башташкан. Бул жаныбардын мээси адамдыкындай эле. Мээси уникалдуу, анткени дельфиндер толугу менен укташпайт. Сол жана оң жарым шарлары алмак-салмак кезектешип эс алат. Мындан тышкары дельфиндер социалдык статустун карманышат. Алар негизинен үйүрү менен бирге жашашат. Көйгөйлөр тууралуу айтып берүүгө биз Козубек София Жумаевнадан сөз баштасак деп турам. Ошо бир көйгөйлөр тууралуу сиз кайсы негизги көйгөйлөр бар, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден мен Кыргызстандагы айыл чарбасынын өнүгүшү тууралуу кичине кыскача маалымат берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, жаңы эле сиз айтып кеткендей, азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган тармак болуп эсептелинет. Кыргызстандын биз өзү агрардык мамлекетпиз. Бизде калктын 65% айыл жеринде жашашат. Эгерде биз ошол айыл жеринде алектенген вообще эле чарбалардын структурасын карап көрө турган болсок, бул жерде азыр 99,9% дыйкан фермер чарбалар түзөт да. Мамлекеттик чарбалар 38 чарба, коллективдүү чарбалар 518. Бул 99,9% дыйкан чарбалары деген эле бул өзү ошол чарбалардын аябай майда болуп кеткендигин айтып турат. Эгерде биз ошол дыйкан чарбаларына тийиштүү болгон жер аянтын ар бир дыйкан чарбасына бөлө келгенде орто эсеп менен ар бир дыйкан чаркасында 2,5 гана гектардан жер орто эсеп менен эсептелинет экен да. Бул эми дагы бул көйгөйлөрдүн биринчиси болуп, эң башкы көйгөйдүн биринчиси болуп эсептелинет да. Мындан сырткары эми негизи бул республиканын ички дүң продукциясында айыл чарбасынын салымы 15-улуттук статистика комитетинин
маалыматы боюнча 15 жылга 14%-ин берет. Бул жерде эми проблемаларды айта турган болсок, проблемалар өтө көп, көйгөйлөр. Эми алардын негиздүүлөрүн айтып кете турган болсок, эмелдек эле айтып кеткен мелкотоварное производство. Бул экинчиси болсо бул каржылык маселеси. Ошончолук көп 400 миңден ашык дыйкан чарбалар бар. Ошолор каржылык маселесинен көп кыйналышат. Значит, экинчи проблема бул финансирование, да. Үчүнчү проблема болсо бул негиздүүлөрдөн болуп бул ошол мисалы үчүн айыл чарба продукцияларын ошол өндүрүүчүлөр өндүрүлгөн продукцияны сатууда көп кыйналышат. Көп кыйынчылыктарга дуушар болушат. Андан сырткары дагы бул мисалы үчүн ошол өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетүүдө дагы бизде эң көп проблемалар бар да, кайра иштетүү. Азыркы кезде 7% өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетет деп айтып жүрүшат, статистика. Ошондой аз эле иштетилет. Себеби аны кайра иштеткенге бизде кайра иштетүүчү мекемелерибиз азыраак, анан алардын күчү дагы жетишпей атат да, Да, кубаттуулугу. Эми азыр сиз бир топ көйгөйлөрдү айтып кетпедиңизби? Эми ошонун ичинен кайсынысы эң маанилүү, кайсыга мамлекет кайсынысына чоңураак көңүл бурса болот эле деп ойлойсуз? Эми бул негизи мындайынан карап келгенде бул көйгөйлөрдүн баары тең эле маанилүү. Окшош маанилүү, Ошол дыйкан чарбалардын бардыгынын эле ошол ишмердигинде тоскоолдук болуп келе жаткан проблемалар ушулар болуп эсептелет да. Мисалы үчүн бир фермер ошол каржылык маселеси менен кыйналса, экинчи фермер өткөрүү маселесинде кыйналат, үчүнчү фермер жанагы айтып инфраструктурасы начар. Инфраструктурасы ошонун баарын тең жөнгө сала турган инфраструктуралардын жоктугу бул дагы бир проблеманын эң башкысы болуп эсептелинет. Негизи баары тең эле көйгөйлүү маселелер. Бирок ушул маселелердин баары тең эле келип ошол кадр маселесине такалып калышат, себеби деген азыр эми жанагындай айтылып кеткендей дыйкан чарбалар болгондуктан ал үй бүлөлүк чарбалар, алар да ошону туура иштетип атабы, ошол өздөрүнүн тийиштүү жерлерин, ошол малдарын эле туура багылып жатабы, ошолордун баары. Эми эгерде биз жанагы айтылып кеткен кооперативдештирүү маселеси жакшы ишке ашып калган болсо, анда ошол кооперативдердин баарына биздин адистер керек болуп саналат да. Себеби деген ошол илимий негизде айыл чарбасын уюштурууда, аны башкарууда илимий негизделген ыкмаларды колдонуп, ошол айыл чарбасын өнүктүргөнү алып кете турган адистерди биз эмне даярдайбыз да. Айыл чарба министрлиги мындан 5 жыл мурун элдин арасында сурамжылоо жүргүзүп, анан аныкталган экен да, Дүйнөлүк банктын жардамы менен ветеринардык адистердин орточо жашы 55 жаш болуп калыптыр да. Анан ошонун негизинде бир чечим кабыл алышып, жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү проектисинин алкагында ушу Кыргыз агрардык улуттук университетинде 150ден ашык студенттерди окута баштабады ветеринардык адискечи. Ошондой эле эми башка адистерде деле ошондой барго деп ойлойм. Сиздерде кандай ой бар ушу тууралуу? Туура айтасыз. Азыр ошол 3-курс болуп калды. Ошол Всемирный банктын алкагында окуп аткан студенттер. Ошол банк төлөйт, каржылайт баардык эмесин. Анан мен ойлойм, ветеринария эмес, ошол эле башка айыл чарба адистерин, агрономдор, ошол эле баягы механизаторлорду, суу адистерин, ошондой эле жанагы агрардык экономика багытындагы адистерге деле ошол эле чараларды колдонсо болот да, ошондой эле проекттерди жазса болот. Себеби баягы биз айтып атпайбызбы? Көп айтылат да, азыркы убакта баягы экономисттер көбөйүп кетти, аябай көп экономисттер. Бирок агрардык, именно агрардык багыттагы экономисттер азыр дагы деле жетишпейт азыр. Дагы деле жетишпейт. Ошол эле жана уюштуруу деп атпайбызбы, Софа Жумаевна айткан уюштуруу, ошол менеджмент, маркетинг, маркетологдор, ошол эле жанагы каржылоо деп атпайбызбы, каржыны кимдер эсептейт? Ошол эле финансисттер, бухгалтерлар,
ошону менен бирге алар ушул тармакты жакшы билген адистер эсептеш керек да. ооба, ошол тармакты именно айыл чарба тармагын жакшы билген адистер болуш керек да. Ошонун баардыгын азыркы эми шартка ылайык баягы жаңы компьютердик технологияларды өздөштүрө билиш керек алар. Ошону менен катар баардыгы бир эле адис эмес, ошонун баардыгы. Анан албетте ошол башка тармактарга дагы керек ошондой каржылоо. Демек азыркы кездеги адистер жана маалымат технологияларын да жакшы билип, ошону уюштуруп, талаа жумуштарын, ферманын жумуштарын илимий негизде уюштуруш керек болчу да. Сөзсүз түрдө азыркы могу жанагы концепция иштелип чыкпадыбы? Кооператив өнүгүүсү боюнча туруктуу улуттук туруктуу өнүгүүнүн алкагында, кооперация законунун алкагында ошол жаңы концепция иштелип чыкты азыр. Биз агрардык университет ошол концепцияны баягы түзүүчүлөрүнөн болуп эсептелебиз, баягы бири түзүүчүлөрдүн бири болуп эсептелебиз да. Анан ошол жаңы маалымат деп атпайбызбы, жаңы маалыматтарды колдонуу. Ошол жерде баягы портал болуш керек да. Министерство чоң өзүнчө портал иштеп чыгыш керек. Айыл чарба министрлиги. Айыл чарба министрлиги ошондо көрсөтүлгөн ошол портал иштелип чыгат. Портал иштелгенде ошол жанагы интернет тармагы бүткүл дүйнөлүк желеге кошулуш керек ошонун баардыгы. Анан ал маалыматтарды азыркы убакта мурунку убактарда кантип чогулткан, жөн эле кагаз жүзүндө чогултулган да. Эгерде ошол портал түзүлүп, ошонун баары ишке ашып кетсе, керек болсо даже ошол ар бир кооператив, баягы ири кооперативдер, ошол ар бир өзүнүн порталын, өзүнүн сайттарын иштеп чыгыш керек. Ошол аркылуу баягы байланыштар түзүш керек да. Оперативный байланыш болуш керек да. Эми менин оюмча ушу кооперативдерди уюштуруудагы кандайдыр бир закон ченемдүүлүктүн кезинде муктаждык пайда болгондо кооперативдер өздөрү уюшуп пайда болот го деп ойлойм да. Биз азыр кооператив жөнүндө кеп кылганда жалаң эле өндүрүш кооперативдери жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Аны кандайдыр бир тейлей турган кооперативдер дагы өнүгүш керек го дейм. Ошондой бир мисалдар барбы азыр ийгиликтүү өнүгүп аткан кооперативдер? Тейлей турган кооперативдер баягы мисалдар бар. Жакында баягы премьер-министрибиз бир көл аймагына барып бир кооператив жолугушуу болгондо ушундай кооперативдер, Айкөл деген кооператив, ушундай кооперативдер ар бир райондо бирден болуш керек деген маселени койду да. Ошол кооператив ошол болуш керек деген. Анан сөзсүз түрдө андай кооперативдер болуш керек. Только баягы өндүрүү эмес, тейлөө жагы бардыгы. Бунун баягы эмеси эмнеден келип чыгып атат? Бул жана биз Евразийский союзга кошулуп атпайбызбы? Кошулдук да, ошонун алкагында иштеп атабыз. Анын эң бир негизги талаптарынын бири бул переработка. Переработка качан болот? Ошол баягы кооперативдер ирилештирилгенде. Ирилештирилген дегенде баягы жакшы иштеп аткан кооперативдердин баарын кошуп салуу эмес. Жана жогоруда айтылып кеткен 2,5 гектар жери бар, кичинекей аз малдары бар, малынын саны аз. Ошого окшогондордун баардыгы мындай кандай десем, эффективдүү иштебеген дыйкан чарбаларды бириктирип өзүнүн дойласы менен. Анан ошолорду бириктирип, ирилештирип, анан кийин кооператив кылса деген эме да. Эми бул сөзсүз түрдө болуш керек обязательно. Дагы бир маселе болуп атат да, жана кооперативдердин өнүгүшүндө же болбосо деги эле айыл чарбасынын өнүгүшүндө маалымат технологиялары жөнүндө көп көңүл буруш керек да. Анан эми бирок фермерлер мамлекеттен эле бир нерсени күтүп отурбай, өздөрү дагы бир маалымат чогултуп, маалымат тарата турган бир ассоциациялар түзсө, ошол ассоциацияларда өздөрү маалымат технологияны же болбосо керектүү маалыматтарды таратып тура тургандай да бир система болуш керек го деп ойлойм. Туура айтасыз. Ал ошол жанагы концепция иштелип чыкпадыбы? Ошонун алкагында Кыргыз улуттук агрардык университети ошол именно баягы кадрларды даярдоо боюнча, өзүнчө кошумча окутуу боюнча, жерлерде керек болсо барып окутуу боюнча, кооператив жетекчилерин, ошондой эле адистерди окутуу боюнча курстарды ачылып, уюштурулуп, лицензиясы алынган. Министерстводон уже лицензиясы алынып, биз даярбыз аларды кабыл алып, окутуп ошол баягы. Андан сырткары маалыматтык технологияларды үйрөтүү боюнча өзүнчө курс бар. Өзүнчө курстар бар. Алардын бардыгына биз даярбыз, эшигибиз ачык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз байланыштабыз, түз эфирде болуп атабыз. Ошондуктан сиздер телефонду чалсаңар да болот, биз сиздерге жооп беребиз.
Жанакы мен эмне үчүн айтып атам, мисалы үчүн Кыргызстандын үрөнчүлүк ассоциациясы деген бар да. Алар болсо үрөнчүлүк чарбалар менен тыгыз иштешет дагы. Кайсы жерде үрөн бар, ошолорду кайсыл жерге сатса, кандай баа менен сатса деп информация берип турушат да. Демек аларда маалымат бар да. Ошол сыяктуу эле кант кызылчасынын өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы бар. Бирок алар начарыраак иштеп атышат да. Ошондой кыймылдарды фермерлер өздөрү уюштуруп, анан фермерлер да өздөрүнүн кызыкчылыгын астыга түртө турган абалга келсе жакшы болот эле деген оюм бар да. Туура айтасыз. Эми ошо жанагы көйгөйлөр жөнүндө айтып кетпедиңерби? Ошолордун ичинен ошо көйгөйлөр бар. Эми өнүгүүгө, айыл чарбасынын өнүгүүгө эмне тоскоол болуп атат, ошол жөнүндө кеп кылып кетсеңиздер. Негизги чоң тоскоолдор да. София Жумаевна, балким сизде бар оюңуз. Жанагы айтылып кеткендей, мисалы үчүн азыр ошол айыл чарбасында 90-жылдан бери малдардын башынын өсүшүнүн динамикасын карап көрө турган болсок, биз ошол деңгээлге, ошол ирими жүздүү малдардан башка малдардын түрү боюнча ошол деңгээлге даже жете элекпиз да. Ошол деңгээлге жете элекпиз. Бирок малдардын башы жыл өткөн сайын өсүп жатат. Бирок малдардын өндүрүмдүүлүгүн карап көрө турган болсок, мисалы үчүн бир уйдан саалып алынган орточо сүттү, кунардуулук, бир койдон кыркылып алынган орточо жүндү, бир тооктон алынган орточо жумурткалуулукту карап көрө турган болсок, бул көрсөткүчтөр төмөндөп жатат да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул все-таки айыл чарбасында көйгөйлөрдүн көп экендигин түшүндүрөт. Бул экстенсивдүү жолго түшүп калганбыз, биз өнүгүп атканыбызды көрсөтөт да. Ошондуктан бул интенсивдүү жолго түшүп өсүшүбүз керек да. Дагы эле жанакылар фермерлер бири менен уюшуп, анан жанакындай мамлекет берип аткан жана 8%, 10% кредиттер жеткиликтүү болсо, ошол кредиттерди алып анан узак убакытка берилсе, фермерлерге жеткиликтүү болсо, ошол өнүгүүгө бир өбөлгө түзөт эле да, кандай дейсиздер? Сөзсүз ошол сиз айтканыңыз туура. Ал кредиттер мурда ошол 2000-жылдары, 2001-жылдары башталганда даже 21%ке чейин берилген да. Анан 17, 18 болду, 14кө түштү, 12, 10. Эми азыр быйыл бир нече банк бере турган болуп берип атат 2-3 жылдан бери. Айылбак ошонун ичинде. Ооба. Айыл чарбасын финанслоо, баягы финанслоо деген 5 деген программа азыр ишке ашып атат да. Анын алкагында 6% бул жанагы айтылып аткан кайрыштетүүгө, переработкага. 10% талаачылыкка, ошол эле 10% мал чарбачылыгына. Мал чарбачылыгына 24 айга, 2 жылга, талаачылыкка 1,5 жылга, анан жана переработкага 36 айга, 3 жылга деп берилип атат. Эми 7 миллиарддан ашык деп жүрөт, бирок анын бардыгы, конечно, жетишсиз. Бул жана айтылып аткан 400 миңден ашык дыйкан чарбаларга бир аз эле бир үлүш болуп калат. Ошолорду бир нечеси гана алып калат ошонун бардыгын. Бунун баары жетишсиз. Эми баягы мамлекет болгон аракетин жумшап атат. Бул баары бир жетишсиз. Ошол тоскоолдуктардын бири болуп эсептелет ал дагы. Каражат маселеси. Каражат маселеси. Дагы бир тоскоолдук ушул айыл чарбасынын өнүгүшүндө дагы бир болуп жаткан эң бир тоскоолдуктун көйгөйлүүсү деп айтсак болот. Бул айыл чарба өндүрүүчүлөрү өндүрүлгөн продукцияларын сатууда аябай көп кыйналып келишет. Себеби бул дүйнөлүк стандартка туура келген ошол айыл чарба продукцияларына сертификаттарды бере турган бизде лабораториялар жок да. Мына ушунун айынан кыйналып келишет. Кечирип коюңуздар, бир бизде телегөрүүчүлөрдөн телефондук звонок келип атыптыр. Саламатсызбы, угуп атабыз, сизди айта бериңиз. Алло. Айта бериңиз, угуп атабыз, саламатсызбы? Могу беденин уругун каяктан алсак болот? Таптакыр эле начарлыктар себеби эле беде жакшы болбой атат да. Казана жакшы урук. Ал урук канча сом турат, баасы айтып койсоңуздар. Макул. Сиз өзүңүз кайсыл жерде турасыз? Аламидин району, Кайырма айылы. Ошо Аламидин районунда эле ушу Байтикте бир чоң кооператив бар. Ошол Байтик чоң кооперативден эле алсаңыздар болот. Килограммын 80 сомдон 100 сомго дейин сатышат экинчи репродукцияны. Ошол жака барып алыңыздар. Рахмат. Байтик дедиңер. Ооба, Байтикте. Анда эмесе
ушул сиз жанакы логистикалык борборлор жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ошо логистикалык борбор деген эмне? Азыр элдин баары эле логистика деп айтышат. Ушуга элге бир аз түшүнүк берип койсоңуз жакшы болот, София Жумаева. Азыр ошол мен жаңы эле айтып кеткен өздөрүнүн айыл чарба өндүрүүчүлөр өздөрүнүн продукциясын өткөрүүдө ушул логистикалык борборлордун жоктугу да. Бул боюнча дагы өкмөттө проект кабыл алынып 15-17 жылдарда ушул проект чекесинен уже ишке ашырылып баштады. Сокулукта 15 жылы ошол биринчи логистикалык борбор ачылды. Бул борбордун баштапкы кубаттуулугу баягы массалык маалымат каражаттарында берилген маалымат боюнча 3000 тоннадан башталган. Азыр болсо 12000 тоннага чейин жетиптир да. Эми бул логистикалык борборлор ошол проект боюнча 7 жерде ачылыш керек. Кыргызстан боюнча. Жакшы экен. Анда бир бизге телефон чалып атат. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Кредитти айыл чарбасында эметкенде 6% менен 3 жылга мал чарбасына берип атасыздар. Ооба. Бул жакшы. Мен кошулам. Анан бирок көрөкүл жашылча эмес, мөмө, алма, алмурт башкалар деметкенге жанагы 1-2 жылда ал сразу мөмөлөбөйт да. Ошон үчүн ушу мөмө жемиш боюнча да ошол 3-4 жыл ошо 6% менен бере аласыңарбы? Туура айтасыз. Эми биз аны чече турган банк эмеспиз. Биз айыл чарбасынын экономиканын гана адистери, бирок биздин адистер өздөрүнүн ордун айтат. Айтып койсоңуздар. Айыл чарба университетинде отурбай, мисалы Мариям ошого жооп бере алат экен, кандай? Алардын ою кандай? Азыр айтып көрүшсүн. Сиз туура айтып атасыз, агай. Сөзсүз түрдө талаачылык боюнча деле, мал чарбачылыгы боюнча деле ошол жанагы 1,5 жылдык, 2 жылдык кредит бул аз, баягы мөөнөт аз да. Аны сөзсүз түрдө жок дегенде 3 жылга чейин кылып беришибиз керек да. 3 жылга чейин берсе ошол эле 6% менен. Эми бунун азыр эмеси баягы өкмөттүн болгон мүмкүнчүлүгү азыр ушундай болуп турса керек. Ошон үчүн ушундай болуп чечилип атат окшойт. Эми телекөрүүчү туура айтып атат. Көп жылдык бактар тигип атса, анан анын түшүмүн 5 жылдан кийин алат да. Ооба, дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Келе бериңиз. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык, айта бериңиз сурооңузду. Мына азыр жана бир эмени тактап коелу дедиңер, айыл чарбасына жана 3 жылга дедиңер, ошол экини точно быйыл бере, ошону бир кайтарып койсоңор. Экинчиси, жана кооперативдерди деп атасыздар. Кооперативди бул эже айтып атат, жанагы айдалбай калган жерлер 1-2 гектар. Эми биздин массивтер ар кандай да, ортодо 5 гектар бирөөнү болсо алай дейт, тиягы бөлөк болсо алай дебейт. Алардын баарын чогултканга кыйын болот. Кооперативде мындай сиздердин айтканыңар боюнча эле чогултуш аябай кыйын болот. Ооба. Сиздер биринчи мындай келип, же болбосо мына мен именно дыйканмын, туруп бир ошол мен өзүмдүн полемда бир 50-60 гектар жерди ошол карап туруп ойлонуп көрсөң, аябай сложный болот. Биринчиден. Туура айтасыз. Экинчиден жанагы налог, соцфонд төлөмдөрүнө келгенде кооперативдер бул өзүнчө бир маселе. Аякка келет дагы такалат, ошол менен анан кийин крестьяндер токтойт. Кооперативдин да кереги жок дейт, андан көрө башаламан кылбай эле өзүнчө иштей берели дейт. Сиздердин айтып аткан кооперативдер мындан канча жылдан бери айтылып эле келе атат. Болбойт. Болгон эмес, себеп дегенде ошол налог менен жалаң төлөмдөргө келгенде ошол жерге келип аябай такалып калат. Үчүнчүсү, мына бүгүнкү күндө азыр уже жаз келди, буудай себейин дедиңер. Кайсы жерде буудайдын уругу бар, ошону бир кайсы рекламадан, же болбосо кайсы бир газетадан, же болбосо азыр кайсы бир жерден айтып койдуңар. Бир жерде да жок. Мына биз азыр ушу Чүй область боюнча билип көрдүк. Бир жерде буудайдын уругу жок экен. Өткөндө айыл чарба министри Нурбек Мурашев айтып атат. Биздин дыйкандарды 80% урук менен камсыз кылып койгонбуз дейт. Эмне менен камсыз кылып койдуңар? Ар бир дыйкандын үйүнө кирип карап көрдүңөрбү? Эч ким карап көргөн жок. Жөн эле мындай алдап айткандын кереги жок. Буудайды өстүрүп, азыр буудайдын баасы 8 сом электен базарда. Буудайды өстүргөндөн кийин мат резерв алабыз дейт. Мына былтыр алабыз деп 14 сом бир тыйындан указ чыгарды эле. Чыкканы менен бир тыйын бөлгөн. Сурооңузга рахмат. Сурооңузга рахмат. Сиз жооп бере элем сиздин сурооңузга. Үрөн боюнча. Рахмат. Эми мен үрөн боюнча айтып кетейин, мен кесим боюнча агрономмун.
Кыргыз үрөнчүлүк ассоциациясы бар, ошолор булар коомдук уюм. Үрөнчүлүк чарбалар менен чогуу иштешет. Ошолордун кайсы жерде үрөнүн баарын билишет. Алар министрликтин 7 этажында турат, 720 кабинет же болбосо 0772 20 32 0843 телефон чалсаңыз, ошол жерде президенти жооп берет. Кыргызстанда үрөн бар, буудайдыкы тең эле, ошол жерден жооп алып аласыз. Анан жанагы биз башында кооперативдер жөнүндө айтып кетпедик, бул адистердин өзүнүн ою. Кооперативдердин пайда болушу бул табигый процесс болуш керек. Сиз туура айтып атасыз. Жана төлөмдөргө келгенде чачырап кетет деп. Ошон үчүн дыйканчылык чарба катарында ал жерде налоговый кичине преференциялар бар, билесиз. Ошон үчүн дыйкан чарбанын абалында болуп атканы ошондон. Анан адистер да кайтып кетишет го. Туура. Эми ал кооперативдерди баягы концепция бул баягы мамлекеттик деңгээлде иштелип аткан концепция да. Бул деле баягы жөн жерден чыккан жок да. Жөн жерден чыккан жок бул. Себеби биз жанагы союзга кошулуп атпайбызбы? Алардын талабы боюнча жана эле айтылып кеткен баягы переработка деп атат, жанагы эле сертификаттар, лабораториялар, ошолор, анан кийин баягы ар бир дыйкан чарба өзүнүн эмесин өндүрүп алып эле аны сата албай атпайбы? Сатылышы кыйын болуп атат да. Ошону баягы биригип алып, анан кийин баягы иштешсе деген эле эме да, ой да. Эми ал ошон үчүн өкмөт дагы аракет кылып атат да ошону. Бул да табигый процесс болуп атпайбы өзүнчө. Кошумчалап кетейин. Сиз айтып кетсеңиз, София Жумаловна. Мен жана ошо оюмдун аягына чыкпай калдым. Жана логистикалык борборлук боюнча. Мисалы үчүн айыл чарба өндүрүүчүлөрү бир продукцияны өндүрүүдө эле товар бар. Анан кийин ошол керектүү санда, керектүү сапатта, керектүү жерге, керектүү убакытта эң аз чыгымдар менен жеткирилиш керек. Эгерде ушул 6 эреже аткарылса, анда логистикалык максатын ишке ашканда болот да. Анан кийин бул жерде как раз жанагы эмелик айтылып кеткен, эгерде ошол лабораториялар бар болсо, ушундай логистикалык центрлер бар болсо, дыйкан чарбаларынын бир маселеси өнүгүшүнө жакшы өбөлгө түзүлөт эле да. Бир маселеси чечилет. Эми бир маселе бар да. Биз Кыргызстандын табигый шарттары өтө жакшы, анан туризмди өнүктүрөбүз, абабыз таза деп келебиз да. Анан ошого байланыштуу азыркы учурда дүйнөлүк бир кыймыл болуп атат да, жашыл экономикасы депчи. Ошол жашыл экономика жөнүндө кеп кылып кетсек, анан ошол жашыл экономиканы алып кете турган адистер да бизде жетпейт экен Кыргызстандачы. Ошол тууралуу бир аз кичине түшүнүп берип кетсеңиздер, элдер да ошого умтулгандай болсун да. Туура айтасыз, Абдибек Жекшевич, действительно ошол жаңы багыт болуп аткандыктан ошо адистер действительно жетишпейт. Эми бул жашыл экономика, эгерде муну мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрсөк, бул өзүбүздүн табигый ресурстарыбызды рационалдуу колдонуп, айлана чөйрөнөгө зыяндарды келтирбестен, өтө көп зыяндарды келтирбестен, экологиялык таза продукцияларды чыгаруу менен адамдардын жашоо турмуш тиричилигин камсыз кылыш керек да. Туура айтасыз. Ошол адамдардын жашоо турмушуна зыян келтире турган факторлорду азайтып, ошолордун баарын азайтыш керек да. Азыр ушуга байланыштуу биздин өлкөбүздө азыр бир биофин же болбосо дагы телефондук звонок болуп атыптыр, жооп берели. Айта бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Сизге бир суроо бар эле, айтып коеюн. Ооба. Эми дыйкандарды жөнүндө кыйнап атасыңар да. Дыйкандардын ал пахта боюнча өсүрсө 5 сом, 10 сом отуруп алат чиновниктер келчи. Аны билесиңер бардыңар эле. Эми системанын баардыгын неме кылып атат. Андан көрө баардык Ош областына, башка жагына баягы мына Турция менен неметин түзүп, баягы келишим түзүп эле. Баягы бурчагын чоңойтсок жакшы болот эле. Кичине кымбаттап кетип атса эле сразу бир чиновник 5 сом, 10 сом, 20 сом отуруп алып эле дыйкандарды байкуштарды капале кылып атасыңар да. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз эми туура, бирок биздин студияда эксперттер, адистер отурушат. Алар мамлекеттик кызматкерлер эмес. Алар болсо өздөрүнүн кеп кеңешин келип, ушу сиздер менен азыр ой бөлүшөлү деп айтып атат.
сиз мындай минтип атасыздар, тигинтип атасыздар деп атпайсызбы? Ооба, албетте мамлекеттин же болбосо Айыл чарба министрлигинин функциясы ошол керектүү продукциялар кайсы жака сатылыш экенин билип, анан дыйкандар мына моуну өндүрүп берсеңер мында моунча акча менен алат экен деп маалыматтык саясатты алып барыш керек да. А биздин адистер сиздерге ошо биздин экономика кайсы жакты көздөй өнүгүш тууралуу ойлорун бөлүшөлү деп келди. Сиздин сурооңузга чоң рахмат. Анда эмесе ушу жашыл экономика тууралуу уланта берсек. Как раз сизге келген жанагы. Анан азыркы кезде ушу биофин, экофин деген мындай глобалдык кыймыл пайда болуп атат. Ошол биздин Кыргызстанга жаңы келип, биздин экосистемаларыбыз уникалдуу экендигин билип, биздин министрликке, финанс министрлигине өзгөчө мындайдыр бир ойлорун айтып атышат да. А дегенде алар экология тууралуу биздин кандай саясатыбыз бар, кандай закондорубуз бар белгилеп туруп, анан ошол айлана чөйрөнүн ички дүң продукцияга кандай таасир тийгизет экендигин аныктап туруп, анан ошонун негизинде программаны иштеп чыгып, анан ошол программанын негизинде тармактарга бюджет аныкталыш керек экен да. Фокустук болуп биздин Айыл чарба министрлиги кирип атат. Анан айыл чарбаны айлана чөйрөнү коргоо министрлиги кирип атат. Эми алар ошо азыркы проекттердин негизинде токой системасынын, жайыт системасынын, анан айдоо аянттарынын, чөп чабындыларынын дүң продукцияга тийгизген таасирин аныктап туруп, анан аларды кайра сактап, алдыңкы муундарга таза бериш үчүн ошого бюджетирование кылган атышат да. Ошону жакында алып кетели деп биздин өкмөттүн финансы министрлигинин эрки пайда болуптур да. Эми дагы эле ошону алып кетиш үчүн биздин статистикалык комитет абдан жакшы инициатива кылып атат. Бир почин кылышты. Могу сиздин астыңызда отурган китепти чыгарышып, айлана чөйрөдөгү индикаторлорду алып чыгып атышат да. Ал бир телефондук звонок болуп калыптыр, угалы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиз айтыңыздар, курстар ачылып атат, келсеңиздер болот деп. Ошону кайсыка барсак болот? Телефондорун айтып коесуздарбы? Кыргыз улуттук агрардык университети, экономика жана маалыматтар системасы кафедрасы, биздин телефондор 540434, 595421 телефондору. Ушул телефондор аркылуу байланышып билсеңиздер болот. 595421, 540434. Анан биз аңгемебизди уланта баштайлы. Ошол статистикалык комитет абдан жакшы инициатива кылып. Ошол жашыл экономика боюнча ошол эме проекттин алкагында улуттук Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети вот окружающая среда в Кыргызской республике деген момундай жакшы жыйнак чыгарды. Бул жыйнактын ичинде ошол жашыл экономиканы өнүктүрүүдө керектүү болгон эң керектүү индикаторлордун баары тең иштелип чыгыптыр. Бул эгерде биз ошол жашыл экономикага иштетип кете турган адистерди даярдашыбыз керек болсо, анда бул нерселерди биз өзүбүздүн окуу пландарыбызга киргизип, кийинки адистерди ошол эмеге даярдаганга биз дагы абдан жакшы киришибиз керек да. Биздин улуттук статистикалык комитет дагы, алардын адистери дагы айтып атышат да. Биз болсо жанакындай усталар айткандай изделие жасайбыз дейт да. Алардын изделияси мына могу статистикалык данныйлар болуп атат да. Ал үчүн заказ болуш керек экен да. Мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги заказ бериш керек, же болбосо айлана чөйрөнү коргоо министрлиги заказ берип, бизге момундай индикаторлор боюнча маалымат чогултуп берсеңер, биз ошолорду колдонуп, анан жанакындай экофинге же болбосо биофинди көздөй жол салсак болот эле деп атышат да. Анан сиздер карап чыксаңыздар, биз бул жыйнактын ичинде өтө керектүү индикаторлор бар экен да. Аябай көп жакшы индикаторлор бар экен. Эми азыр биз улуттук университеттин адистерин сиздер чакырып атыкпы? Ушу илгерки заманда эле кадрлар бардык маселени чечет деп айтышчу эле. Анан мен жанакы ветеринардык адистер жетишсиздик экендигин жөнүндө Дүйнөлүк банк чыгарды деп атпайбызбы? Анан сиздер жана айтып атпайсыздарбы? Биз региондордон сурамжылоо жүргүздүк деп, региондук бийликтер сурамжылоо жүргүзсө кандай муктаждыктар бар экендигин тууралуу айтып кетпедиң? Ошол тууралуу кичине кыскача айтып койсоңуздар.
биздин улуттук университетте кабыл алуу комиссиясы биздин республиканын баардык областтарында, райондорго, жерлерге өздөрүнүн каттарын жиберип, ошол кандай адистиктер азыр суроо талап болуп жатат, кандай адистиктер керек деген каттар менен кайрылышкан. Ошонун жыйынтыгын алып көргөндө биз негизде биздин улуттук университет 19 багыттагы адистер даярдайбыз. Эми анын баарын мен санап отурбайын. Анан кийин ошол 19 багыттагы адистиктер боюнча 1294 адист керек деген биз маалымат алдык. Ошонун ичинен 144 адистик именно экономика багыты боюнча, менеджмент багыты боюнча, а маркетологдор как раз ошо менеджмент багытынын ичинде болуп эсептелинет да. Демек экономика багытына дагы ушундай бизге суроо талап керек. Дагы телефондук чалуу болуп атат, ошону угалы. Алло, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Суроом мындай эле. Саламатсыз болуп атабы? Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен суроом деген мындай эле. Кол Сорок районунан чалып атам да, ошо азыркы. Алыскы район. Мисалы, малды экспорттоо боюнча малдын азыры сапаты аябай төмөндөп кетпедиби? Ооба. Эттүүлүгү, сүттүүлүгү аябай төмөндөп кетпеди. Ошону эт сүт багытындагы асыл тукум малдарды могу айлөкмөттөргө бөлүп берип бир багыт көрүп аласыздарбы? Мындай маалымат анда сизге жооп катары. Биздин Кыргыз улуттук агрардык университетинде мал чарбачылык илим изилдөө институту бар да. Ошол жерде биотехнологиялык борбор деген бар. Ошол биотехнологиялык борбордо эт багытындагы, сүт багытындагы породаларды өстүрүшүп, алардын жакшы асыл тукум букалары бар, асыл тукум уйлары, кунажындары бар. Анан ошол жерде окуу өткөзүшөт. Эгерде өзүңөр заявка берип, бир өзүңөрдүн айыл өкмөттөрдөн бир 2-3 баланы жиберсеңер, аларды бизде окутушуп, анан ошолордун асыл тукум букалардын уруктарын дагы сиздерге жеткизип берип, ошол жерден уруктандырууну да жүргүзүп беришет. Ошондо сиздердин баккан малыңардын асылдуулугу жакшыртуу тууралуу өбөлгө түзүлөт деп айта аламын да. Анан эле ошол эле жерде ветеринардык илимдөө институту бар. Алар дагы керектүү мезгилдерде заявкалар боюнча барып, ошол эпизодикалык ситуацияларды дагы аныкташып, ошол жерден өздөрүнүн кеп кеңештерин берип, колунан келсе дары дермектерин ала берип, ошол жерден сайып келишет дарыларын сиздерге. Анан сиздерден бир өтүнүч, ушул тема боюнча биздин экономиканын өнүгүшүндө көйгөйлөр тууралуу суроолорду берип калсаңар жакшы болот эле. Эми болсо сиз жанакы адистерди даярдоо боюнча сиздер барып жана кыдырып, айыл өкмөттөрдү кыдырбадыңыздарбы? Ошол жерде силер байкасаңар, айыл чарба өндүрүшүнө байланыштуу адистер иштешет бекен? Ошону байкадыңарбы же кандай экен? Эми көпчүлүк айыл өкмөттөрүндө даже ошо айыл башчы болуп иштеп жүргөн адамдар, уже бир топ жашка чыгып калган адамдар азыркы жаңы пайда болуп жаткан адистиктер менен тааныштыктары жок дагы адамдар бар экен. Менеджмент, маркетинг деген түшүнүктөрү жок дагы адамдар бар экен. Ошондуктан дагы биздин университетте ошол квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы бизде курстар бар. Ошол боюнча дагы мен ушу айтып кетет элем, ошол курстарга келип окусаңыздар болот. Алардын дагы мындай жатып турат, ошо жашай турган шарттары да бар, ошол жерде. Лицензия деги бар экен, Лицензиялар алынган, баардык шарттар түзүлгөн. Демек, кадрларды даярдоодо сиздердин эми билер, сиздер айтып атпайсыңарбы, кадрлар даярдоодогу мүчүлүштүктөр тууралуучу? Ошол жөнүндө кандай ойлоруңар бар? Ушул айыл кандай болгондо биз айыл чарбасын жакшы адистер менен жабдый алабыз да? Дагы бир телефондук эме болуп атат. Айта бериңиз. Сиздин сурооңузду угуп атабыз, айта бериңиз. Мына ветеринария боюнча суроо берейин дедим эле. Кайсы баягы мнение боюнча кайсы уруктар бар? Азыркы жаңы уруктар мына айтты да буга биз. Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Эми урматтуу телекөрүүчү, биздин бүгүнкү телевидение студиябыздагы темабыз айыл чарбасынын туруктуу өнүгүүсүнүн маселелери. Эми ветеринардык
суроолорду берип атасыздар. Эми мен билгенимче айтайын, ошол жанакы борбордо Кыргыздын Алатауска порода бар. Анан эт багытында, сүт багытында жана швид деген породалар бар. Кийинки ушул сиздерден суроо көп пайда болуп атат. Ушул породалар тууралуу биз өзүнчө берүү уюштурсак, анан ошондо сурооңузду берсеңиз абдан жакшы болот эле деп угуп атат. Ошондо биз бизге ушу студияга керектүү адистерди чакырабыз. Бүгүн экономист адистер отуруп атышат бул жерде. Анда эмесе жанакыны уланта берсек, сиздердин кандай сунуштарыңыз бар депчи? Кадр даярдоо боюнча сунуштарда эми баягы жогоруда айтылып аткан ушу көйгөйдүн бардыгы, мүчүлүштүктөрдүн бардыгы келип эле баягы кадр маселесине такалып атат. Кадр маселесине. Кадр ушу квалификациялуу кадрлар болуш керек. Жогорку квалификациялуу кадрлар болуш керек. Аны ушул бирден бир жогорку окуу жай биздин Кыргыз Улуттук агрардык университети даярдайт ошол кадрларды. Ошол айыл чарба адистерине, айыл чарбага тиешелүү болгон адистердин бардыгы бизде даярдайт да. Анан эми бир ошо маселе эми айылдын проблемасын айылдан гана келген балдар билет да. Ата энелеринин проблемаларын, ата энелеринин түйшүктөрүн сезген, ошол айылда жашаган, айылдын балдары гана чечет. Биздин агрардык университетте ошо 70-80% айылдан келген балдар окуйт да. Аутсаны бүткөн бала же болбосо Славян университетин бүткөн бала аяка барып иштебейт да. Эч качан да Славян университетин аутсан бүткөн бала эч качан ал айыл жөнүндө мындай түшүнүгү да жок. Шаардын балдары тем более барбайт айылга. Анан ошол только айылдан келген балдар барат, келет да, айылдан окуган балдар, бүткөн балдар. Анан эми ошол себептүү баягы өкмөттөн, министрликтен суранып кетет элек баягы ошо айылдан келген балдарга бизге тапшырганда бир жеңилдиктер каралса, кандайдыр бир жеңилдиктер каралса, ошол эми шаарда окуган балдар менен айылда окуган балдардын баягы билим деңгээли баары бир айырмачылыгы бар да. Ошон үчүн ошол экөөнү бирдей кылып койбой, ошол жана ОРТ деп атабыз. Ошол боюнча анан жанагы айыл өкмөттөр деп биз барып атканыбыз ошол мүмкүн айыл өкмөттөр жанагы өзүнө керектүү кадрларды ошол айыл өкмөттүн эсебиненби, заказ менен, райондун эсебиненби ошол заказ берсе, ошондо бир жакшы маселелер болот эле деген ойдобуз да. Ошол жакшы болот эле. Анткени аларды ошол балдар келип калса, сиз айткан балдар келип калса, аларды жакшы билим берип, гарантиялык билим бергенге материалдык техникалык база, алардын кандайдыр руханий өнүгүшүнө кандайдыр бир гарантиялар бар да университетте. Андай шарттардын бардыгы биздин агрардык университетте түзүлгөн. Эң жакшы шарттарыбыз бар, жатаканаларыбыз бар. Жатаканаларыбыз ремонттолуп, ал жерде даже автомат машиналар коюлган. Бүт шарт окууга дагы, жашоого дагы шарттар түзүлгөн да. Анан баарынан жакшысы ушул эле тегерек да биздики баягы комплекс катары да. Бул жакта окуу корпустары болсо, аркы бетте баягы жатаканаларыбыз. Анан ошол кадрларды, адистерди даярдоо үчүн бизде жогорку квалификациялуу баягы мугалимдерибиз көп. Доктор, профессорлор, илимдин кандидаттары, дагы көптөгөн ошол студенттер үчүн проекттер бар. Болгону баягы тилди билиш керек. Тилди билиш керек. Эгерде тилди тияктан баягы мектептен мүмкүнчүлүгү болбой билбей келсе, ушул келип бир жылдын ичинде тилди үйрөнүп, чет тил, англис тил, немис тил, ошолорду үйрөнүп, анан баягы ошол проекттерге катышып, чет мамлекеттерге барып, практикаларды өтүп, же болбосо окуп келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы экен. Дагы бир телефондук звонок болуп атат. Ошого жооп берели. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Техникалык себеп менен. Эми биз жанакы айтылбай калган София Жумаевна айтып аткан нерсени кайра бир улантып кетким келип атат. Жана логистикалык борборлор тууралуучу. Эми ошол жана кайсы жерлерге салынат деп айтып баштабадыңыз беле? Телефондук менен Атбашыда болуш керек экен. Атбашыда болуш керек. Кочкордо, Көлдүн Жети Өгүз районунда, Ошто, Кара Борода экөө проект боюнча ушундай каралган да. Сокулукта. Бул мамлекеттин проектиси, Эми
дагы бир жолу балким студияга жаңы келип отуруп аткан теле көрүүчүлөр болушу мүмкүн. Ошол логистикалык борборлордун максаты эмне экенин да айтып койсоңуз дагы бир жолу. Бул жерде дагы ошол логистикалык жанагы кайра кайталап Ошону бир кайталап айтып койсоңуздар, кеч келип көрүп аткан теле көрүүчүлөргө жакшы болот. Жанагы дыйкан чарбалары өздөрүнүн Дагы бир өндүргөн телефондук звонок болуп атыптыр, дагы үзүп атышат бизден. Угалы. Алло. Угуп атабыз, сизди айтыңыз. Алло. Да угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, айтыңыз. Саламатсызбы? Мен сурам жаңы эже сүйлөп кетпедиби? Ооба. Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз. Угуп атабы? Саламатсызбы? Жаңы эже сүйлөп кетти, ошол жанакы аграрный университет. Айдан келген балдарга жеңилдиктер болот депчи. Ооба. Ошолор негизи туура эле айтып атат, ошону деле карап, жанакы ОСТсын жеңилдетип, айылдыктар эми кичине эме болот, ошолорго жеңилдик кылса, аны биздин бул рахмат эжени колдоп кетем. Рахмат айтканыңызга. Рахмат анда. Туура. Эми ал маселени чечүү, ушу жеңилдикти чечүү биздин өзүбүздүн университеттен болбойт экен, чечим кабыл алуучу. Суранып атабыз ошону. Чечим кабыл алуучу органдар бар экен, бизде министрлик бар, билим берүү министрлиги бар, айыл чарба министрлиги бар, парламент, өкмөт, ошолор кандайдыр бир жагымдуу чечимдерди кабыл алып койсо, ушу сиздердин инилериңиздер, сиздердин балдарыңыздар келип бизге окуучу болуп, жакшы билим алып, анан кайра айыл жерине барып кызмат кылат го деп ойдо болуп атабыз да. София Жумайна, ошол логистикалык борборлор тууралуу кичине кыскартып айтып койсоңуз. Жанагы айтып аткандай дыйкан чарбаларынын эң бир көйгөйдүү маселесинин бири ошол өндүрүлгөн продукцияны өткөрүүдө болуп жатат деп айтпадыкпы? Ошол өткөрүүдө ошол логистикалык борборлордун ролу аябай чоң болуп турат да. Мен жана айтып кеткендей, ошол кандайдыр бир товарды, айыл чарба товарын керектүү сапаттагысын, сапаты дагы эң жогору болуш керек да. Керектүү сапатта, керектүү санда, керектүү убакытта, керектүү өчүгө эң аз чыгымдар менен жеткизип берүү. Абдан жакшы сиз аныктама айттыңыз. Ошо биздин убактыбыз да аяктап калаткан, 1 мүнөт калган. Анан ошо биздин өлкөбүздө дагы ушундай логистикалык борборлор пайда болуп, өкмөтүбүздүн жардамы менен, элибиздин жардамы менен ошо өндүрүлгөн продукциясын керектүү убакта, керектүү баада, керексиз чыгымдары аз убакытта жеткизип, жанакы керектүү өчүнүн дасторконуна жеткизип берип, анан биздин Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу, тамактануу жакшы деңгээлге чыгат деген ой менен аяктап, сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат айтып, сиздердин ишиңизде ийгиликтер болсун деп каалап, университетте балдар, билимдүү балдар болсун деп, биздин экономикабыз, жалпы экономикабыз жакшырат деген ойдо теле көрүүчүлөр менен коштошолу. Келечекте көрүшкөнгө сак саламат болуңуздар. Биздин экономикабыз чыңдала берсин, элибиздин жашоо турмушу азая берсин деп аяктайбыз биздин берүүбүздү бүгүнкү.